Дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен катарыбызга жаңыдан кошулган болсоңуз, бизден алыстабай туруңуздар, анткени биздин бүгүнкү студиябыздын меймандары келип калган. Тагыраак айтканда, жаш таланттар, классташтар, мектеп окуучулары, тагыраак тааныштыра кете турган болсок, Чеги орто мектебинин 11-класстын окуучулары Нурлан кызы Айсалкын жана Алтынбеков Адилет. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кандайсыздар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Ооба, жакшы. Өзүңүздөр жөнүндө биринчи биздин телекөрүүчүлөргө бир кыскача маалымат бере кетсеңиз, Айсалкын, сизден баштайлы. Чек айылынын боом, 11-класстын окуучусумун. Бош убактымда ыр жазганга кызыгам. Адилет? Мен Алтынбеков Адилет, ошол Чек орто мектебинин 11-класста окуймун. Ыр жазганга кичинеден кызыгам жана ошол бош убактымда илхам келгенде ыр жазып турам. Негизи эми ыр жазуу ар бир адамдын колунан келе бербейт да, негизичи. Сөздөрдү уюмдаштыруу жана илхом келүү деле ар бир адамга келе бербейт. Ушул ыр жазуу боюнча кызыгып жатам да, качан ушул ыр жазып калдыңар эле, ушул ыр жазганыңарга эмне түрткү болуп калды эле? Бизде 5-класста ушундай сынак болгон. Ыр жазып көргүлө, жакшы ыр жазгандарды ушул балдар чыгармачылык уюмуна алып, ыр жазууга тарбиялайбыз, үйрөтөбүз депчи. Ошондо ыр жазып, биздин ыр мугалимге жагып, анан ошондон ыр жазып калганбыз 5-класстан баштап. Демек ыр жаза алат экенмин деп ойлоп калган турбайсың, ошондон бери ыр жазып, Ал эмне болгон ийрем эле? Алда эмне кылат элеңер? Балдар чыгармачылык уюу. Ал жерде балдарды ушул акындыкка тарбиялап, окутуп берет. Ошол ыр жазууга шыгы бар мугалимдерди ошол бизде мектепте Батма деген эжекейибиз чогултуп алып, баарыбызды багыт берип, окуучуларды багыт берип, өнөрү бар ошондой окуучулардан ар кандай темаларда ыр жаздырып, балдар чыгармачылык үйүнө алып чыгып, китепканага алып чыгып, ошондой конкурстарга катыштырып жүргөн. Ошондон улам биздин өзүдө бар талант өнүккөн десек болот. Канча көппү ал жерде ошол ырга силердин мектебиңерде эле ыр жазганга кызыккандар көппү? Көп эле. Демек силердин ушул талантыңардын ойгонушуна, мындан ары өсүшүнө Батма эжекенин салымы чоң турбайбы? Ооба, ошондой десек болот. Сонун негизи ыр жазганда көбүнчө кайсы темада жазасыңар? Негизи кайсы тема көрө кызыктырат? Мисалы Айсалкын сизди. Мен көбүнчө мекен тууралуу жазам. Мен дос тууралуу, анан сүйүү тууралуу кете болуп, основной бир тема жок, ошол илхом келгенде кайсыл темадан келсе ошол темада жаза берем. Сонун экен, анда биз маегибизди дагы андан ары улардан урда сиздердин ырларга кезек бербейлүү, биздин ошол ала келген ырларыңыздардан окуп берсеңиздер. Анткени көптөн бери ушул поэзияга суусап жүрөбүз. Ырыңыздын аталышын айтып, Заман тууралуу, азыркы заман тууралуу. Качан жаралып калды эле бул ыр? 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калыптыр, тарыхы. Азыркы заманда болуп аткан окуялар тууралуу кызыгып жазгам. Окуй бериңиз. Ооба. Заман азыр акча менен баарын жеңген, коррупция ыйманын сап баарын жеген, Кудай билет дагы эмне күтүп турат, айла жок да көр тиричилик ушул экен. Акча издеп бул заманды жамандайбыз. Күнөө пенде башында экенин биз сезбейбиз. Биринчиден пейилибизди оңдобосок, кең пейилдик жашоого биз эч жетпейбиз. Заман азыр бузулгандан бузулууда, айласын таба албадык ушунун да. Мекендин кызыл туусун колго алып, заманыбыз оңдойлучу учурунда. Сонун, негизи акындар ушул заманда, негизи бул ааламда эмне болуп жаткандыгын жүрөгү менен сезип өтөт дейт эмеспи? Анын сыңарындай ушул окуяларды, деги көрүнүштөрдү ырга салып жазсыз. Ыраазычылык билдиребиз. Адилет, кайсыл бизге ушул калемиңизге таандык кайсыл ырды окуп бересиз? Мен дос деген ыр окуп берем. Жакшы болот. Ошол 5-6 класста жазылган ырлардан. Эң алгачкы жазылган ырлардан турбайбы? Эң негизи дайыма ынтымакта бол дос менен, кыйынчылык учурда сатып кетпе досуңду. Досуң болсо жаныңда, колуңдагы узарат. Жандык чыкса алдыңдан, досуң андан куткарат. Ошол эки куплет. Сонун, жакшы. Негизи ыр кайсыл учурда жаралат, Айсалкын? Көбүнчө кечинде болот да. Илхом демек кечинде келет, Ошондой.
Эмне кылып жатканда келет? Балким кыздар көбүнчө идиш жууп жатканда же үй жыйнап жатканда же балким төшөк салып жатканда иш кылып бир жумуш менен алектенип жатканда келет деп. Кандайдыр бир нерсени көргөндө ошол тууралуу бир жазсам деген. Таасирленип, ошондо сиз атайын калем ручканы алып, баракталып жазасызбы же басып баратып ойлонуп жазасызбы? Кандай? Мага кызык да ошол. Калем ручканы алып жазам. Алып атайын отуруп, Эгер басып баратып антип жазсаң, унутуп калам да, ошол себептен тетрадка жазам. Жакшы экен. Адилет сиз кандай учурда жазасыз? Көбүнчө эртең менен уйкудан турганда эргип келет. Анан кандайдыр бир ишке киришкенде, ошол ишти кылып жатып, ошол ойлой баштайсың. Анан азыр эми жазганга убакыт болбойт, бирок телефон бар да, телефондон жаза калып, ошол ар бир келген саптарын жазып, кийин анан ошол дептериме көчүрүп алам. Жакшы экен, сонун экен. Карабачы эми ар кимдики ар кандай, кечинде келсе, сиздики эртең менен эргип келет. Негизи эми көп мындай мектеп учурунда ыр жазган таланттар абдан көп да, бирок эмнегедир кийин аларын таштап коюп, такыр ыр жазбай калышат. Сиздер ыр жазууну улантасыздарбы же быйыл мектепти бүтүп атып эле ушуну менен мектепке калтырып коебузбу? Жок, улантабыз. Анткени бул бала чактан болгон эме да. Ушул ырга болгон шыгыбыз, анан кызыгыбыз бар да, ошол себептен улантып кетебиз деген. Азыр эми мына бизди алдыда мамлекеттик тесттер, сынактар күтүп турат. Ошого даярданып бир аз ыр калып баратат, бирок алдыда ошол дагы да болсо көбүрөөк ыр жазып, кандайдыр бир китептерди чыгарсак деген ойлорубуз бар. Сонун экен. Биз ийгиликтерди каалайбыз. Анда азыр биз дагы бир чыгарма сураналы. Эмне деген жана тарыхы кандай, бир аз токтолуп кетсеңиз болот. Бир жыл мурун жазган ырым. Баягы көңүл кымбат депчи. Адамдардын көңүлү. Сонун. Ооба. Көңүл кымбат көзгө аны илбейбиз. Адамдарды кээде катуу тилдейбиз. Бирок адамдардын көңүлдөрү канчалык ооруганын эч билбейбиз. Көңүл назик баарынан ойлонобу. Адамдардын көңүлүн кой жогору. Башка нерсе табылат, байлык, бийлик. Бирок көңүл табылбайт, бил болобу деген. Сонун. Жакшы чыгарма болуптур. Адилет, сиз эмне жөнүндөгү чыгарманы окуп берген турасыз бизге? Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовго арнап ошол бир куплет болсо да ыр жазган элек. Бул дүйнөдө эки чыңгыз жашап өткөн, бири монгол бүт дүйнөнү күркүрөткөн, экинчиси атам Чыңгыз жазуучу, ааламды калем менен күркүрөткөн деп. Ошол Чыңгыз Айтматовго арнап жазган элем. Жакшы. Негизи быйыл мына 11-классты аяктап жатат экенсиңер, мектепте кандай болуп жатат? Мектеп менен быйыл эми коштошуу жылы, акыркы жылы кандай сезимдер? Быйыл ошол биздин мектепте акыркы жылыбыз мүмкүн болушунча классташтар менен көбүрөөк убакыт өткөрүүгө аракет кылып атабыз. Жана ОЭРТ мамлекеттик сынактарга даярдыктар болуп атат. Мектептен кийин калышууларга даярданып атабыз. Жана алдыда ошол сынактарды жакшы тапшыра алабыз деген ниеттерибиз бар. Максаттар кандай? Келечекте кайсы кесипти аркалайын деп жатасыздар? Келечекте мен программист. Бирок бул ыр жазууну дагы кошо алып кетем деген ой бар. Программист болуш үчүн сиз аракет кылып атасызбы азыртадан? Ал эмне кылыш керек? Программист болуш үчүн кандай жөндөмдөргө ээ болуш керек? Программист болуш үчүн сөзсүз түрдө компьютерлерди өздөштүрүп, азыртадан даярдык көргөн жакшы. Адилет, сиз келечекте ким болоюн деп жатасыз? Мен келечекте азыр замандын талабына ылайык психолог болсом деп атам. Себеби өзгөчө кесип экен. Мына техника өнүгүп атат, телефондор чукулап, жана адамдар стресске көп кабылып атат. Ошол психологдор керек бүт дүйнөгө, анан ошол дүйнөгө эмес, дүйнөгө болбосо да Кыргызстанда атагым чыккан, ошол белгилүү күчтүү психолог болсом деген ниетим бар. Быйыл мектепте окуп жатканда өзгөчө сезимдер, коштошуп жатканда өзгөчө сезимдер болот, өзгөчө сиздер айткандай классташтар менен убакыт өткөрүп, классташтар жөнүндө, мектеп жөнүндө, мугалимдер жөнүндө деле ыр жаралбай койбосо керек сиздерде. Балким алыда, балким ушуларды жазайын деп пландап жаткандырсыздар. Мындай ыр менимче жаралбай койбосо керек, акындардын ар бир кайрылат болуш керек бул темага. Кайрылайын деп атасыздарбы негизи? Буюрса, быйыл бүтөбүз 11-класс.
бүтүп атканда ушул классташтарга арнап бир жазсам деген оюм бар. План бар, максат бар. План бар, А негизи ар бир акын ойлонот экен да, кайсы бир тема жөнүндө ыр жазгысы келип, бирок эмнегедир жакшы илхом келбей, же болбосо жакшы бир ыр чыкпай, ушундай кыйналып жүргөн акындарда ушундай болот экен да. А сиздерде кайсыл темага ушундай мамиле болот? Негедир ушул темада жазгыңыз келесиз, бирок жаза албай жүрөсүз. Дагы деле барбы ушундай темалар? Ушундай темада анча-мынча болот. Жаза албай, Жаза албай калган учурлар. Кайсыл темада ушу жазгыңыз келип жүрөт негизичи? Мекенди сүйүү, мекен жөнүндө буга чейин көп ырлар жазылган. Мен андан да өзгөчөлөнүп жазайын деп кыялдап ойлоп Таасирленткен, мындай адамдардын таасирленткен. Бизге келген SMS билдирүү бар экен. Айсалкын, Адилет, ийгилик каалаймын силерге дейт. Калемиңер өчпөсүн деп жазыптыр. Саламатсыздарбы? Балам Азатбектин иштерине умат, ден соолук каалап, Атабековдун ырларын арнап койсоңор, Разаков шаарынан апасы кетирин деп жиберген экен. Саламатсыздарбы? Жаш таланттарга ийгиликтерди каалаймын, дагы ырларыңардан окуп берсеңер. Сөзсүз алдыда окутабыз. Саламатсыздарбы дейт. Барыңыздарга салам жолдойбуз. Адилет, Айсалкын, ийгилик. Негизи Айсалкын, сиздин мисалы үйдө ыр жазган адамдар барбы? Негизи акка нарыктан суу агат деп айтышат да, көбүнчө акындардын ошол ата-энеси, балким жакындары ыр жазгандан улам дейт. Атам ыр жазганга кызыгып, мындай жазып калат да, өзүнүн башынан өткөндөрдү бир кылыпчы. Атам жазат. Атаңыздын жолун жолдогон турбайсыз ба? Негизи ыр жазып жатканда атаңыз менен кеңешесизби? Ата, мына ырымды көрүп коюңузчу деп балким. Андай болбойт, бирок атам дагы ыр жазат дагы. Мен жазып бүткөндөн кийин ушундай ыр жаздым деп көрсөткөн. Негизи сиздин ырыңыздын негизги сынчысы ким? Сиз ырыңызды көрүп, кимге окутуп, кимге текшертип, ким менен мындай бир макулдашасыз? Ошол Батма эчке менен жазган ырларды көрсөтүп, эчке ушундай болобу десек, кээ бир жерде ката кеткен болсо жардамдашат, колунан келген жардамды берипчи. Үйрөтүп, Үйрөтүп. Адилет, сиздин кимиңиз ыр жазат? Мен апам ыр жазат негизи. Анын жазган ырлары, дептерлери бар, ошолорду кээде карап, шыктанып турам. Ыр жазганда кандайдыр бир катачылыктар же толуктай турган нерселер болсо апама көрсөтсөм, бул жериңди мындай кылсаң жакшы болот деп кеңешин берип турат. Ошол анан ыр жазганда ошол апама көрсөтөм, бул болобу, кандай болуптур, кемчилиги болсо толуктап коюңуз деп. Ошол керектүү жерлерин оңдойт, анан ошол мектепте мугалим эжеме дагы көрсөтүп, ошол толуктап турабыз. Демек, сынчыңыздар апаңыз, мугалимиңиз атаңыз турбайбы? Сонун экен, чынында үйдө ушул ата-эне колдогону же болбосо ата-эне дагы ушул тармакты түшүнгөнү болсо онун сиздердин келечегиңиздерге да менимче жакшы таасирин тийгизет болуш керек. Азыр болсо программабыз жыйынтыкталып баратат, ошондуктан дагы ыр окуганга кезек берип калалы, бирден ыр окуп берсеңиздер, андан биз маегибизди жыйынтыктасак болот. Кыргызстан тууралуу. Сонун, мекенибизге арналган экен, ооба. Кыргызстан кооздугуңа суктанамын. Тамшантат бийик тоолор агымдарың. Арчабуу токой менен жайыт көркүң. Ажарлуу күчтүү келген уул кыздарың. Кыргызстан мээримиңе суктанамын. Таалим берчү эне деп да айта аламын. Кыргызстан пейилиңе суктанамын. Көмөк кылчу доссуң деп да айта аламын. Кыргызстан өнөргө бай чечен жерсиң. Мукамдуу комуз сала черткен сенсиң. Кыргызстан берекеңе не сөз айтам? Кудум эле бейиш менен эгиздейсиң. Сонун, Кыргызстан сонун сүрөттөгөн жакшы ыр болуптур. Рахмат, чыгармачылык ийгилик, буюрса дагы биз жакшы сонун ырларды күтөбүз алдыда. Адилет, кайсыл ырды даярдап жатасыз бизге? Хамелеон деген ыр. Бул эки жүздүү адамдарга арналган ыр. Бул дүйнөдө алдамчы бар, жаман бар. Бул дүйнөдө кыйтырлар бар, шүмшүк бар. Жада калса эки жүздүү болушат, керек болсо жоголуп да калышат. Бир карасаң эч күнөөсүз боло алат, бир карасаң сени өзүнө буруп алат деп ошол. Бир кезде аябай ачууланып жазган окшойсуз, Эки жүзүүлөргө капа болуп. Жакшы. Капа болгон учурлар болгон. Программабызды жыйынтыктап жатып, мен сиздерге мындай суроо бергим келип турат. Алдыдагы ушул максат пландарыңыздар боюнча билгим келип турат. Кандай
Азыр айрыкча 11 классы бүтүп жаткан окуучуларда менимче бир өзгөчө максаттар, пландар болсо керек, Эгер сыр болбосо бөлүшө кетсеңиздер. Айт салкын. Келечекте пландар боюнча. Келечекте ошол программист болом. Андагы пландар бар го. Аларды сөз менен айтпай, кийин результатын көрөсүздөр деген ойдом. Сонун. Адилет. Эң негизгиси азыр бизде бул ОРТ күтүп турат. Ошону жакшы тапшырып алуу, ийгиликтүү жана белгилүү күчтүү университеттердин бирине өтүү, кыргыз элиме жакшы кызмат кылуу, ошол менин негизги максаттарымдын бири. Ар бир эр жигиттин тилеги, максаты сонун. Учурдан пайдаланып сиздерге мүмкүнчүлүк беребиз. Балким саламдуу ойлоруңуздар, ыраазычылык сөздөрүңүздөр болсо, биздин эфирден пайдаланып айтып алсаңыздар болот. Бизди ушул ыр жазганга шыктандырган Батманчкебизге ыраазычылык билдирем. Ошол. Ата-энеңизге? Ата-энеме Сөзсүз, сөзсүз. Чек орто мектебинин мугалимдер жамаатына жалпы салам жана ийгилик каалайм ишиңиздерге. Сиздерге чоң рахмат. Ушунчалык бизди тарбиялап өстүрдүңүздөр. Жана ошондой эле ата-энеме, досторума салам жолдойм. Рахмат, анда сиздерге биз ийгилик каалайбыз. Буюрса быйылкы ошол 11 классты жакшы аяктап, жалпы республикалык тестирлөөдөн мыкты бал алып, ошол келечектеги кыялдарыңыздар, максаттарыңыздар орундала берсин жана сөзсүз түрдө чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Келип бергениңиздер үчүн дагы рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин алдыда дагы карамагыбызда убакыт бар. Ошондуктан бизден алыстабаңыз. Дагы деле болсо куттуктоолоруңуз болсо, же болбосо дагы бир салам дубайыңыз болсо, жазып коюңуз. Биз саатыбыздын аягына чейин окуганга буюрса аракет кылабыз. Азыр болсо кезектеги музыкалык чыгарманы берели. Андан кийин жолугушабыз.